утро, господин президент. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Владимир Зеленский биринчи жолу телеэкранда Украинанын президенти катары чыккан кезде ал популярдуу сериалда актер катары гана таанылган болчу. Бирок кийин 2019 жылдын апрелинде жашоо искусствону тоорап, ал чын эле президент болуп калды. Азыр ал 44 миллион калкы бар өлкөнү жетектеп, чек арасынан өтүп барган Орусиянын аскерлеринин коркутуусуна туш болуп отурат. Элдин кызматчысы аттуу сериалда ал бактылуу кокустуктун аркасы менен президент болуп калган Жупуну тарых мугалиминин образын жараткан. Коррупцияга каршы ачуу сөздөрдү айткан анын видеосу интернетте вирустук видеого айланып кеткен. Ал саясаттан көңүлү калган украиналыктардын кыялын чагылдырган жомок десе болот. Пиздят, сука, и пиздят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем похуй, понимаешь, тебе похуй, мне похуй, нам всем похуй. Не похуй на маленький, понимаешь, а здоровый такой, блядь, похуй пришел нам всем. Зеленский президенттикке аттанып жатканда саясатты тазалап, өлкө чыгышына тынчтыкты орнотууга убада берген жана анын партиясын элдин кызматчысы деп атаган. Азыр Украинанын чек арасын бойлой жайгашкан Орусиянын күчтөрү улуттук лидер болуу ыктымалдыгы төмөн кишини эл аралык кризистин чордонуна сүрүп келди. Украинанын колдоосуна таянган 44 жаштагы президентке калктын тынчын албоо үчүн ички кылдан басуу өтүүгө, ошол эле учурда батышка кайрылып, дүрбөлөң жайылтпоого чакырууга туура келди. Громадяни суспільства, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Маңдайга жазылган комедия. Ал президенттикке адаттан тыш жол менен келди. Украинанын борбордук бөлүгүндөгү Кировой Рог шаарында жөөттөрдүн үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген Владимир Зеленский Киев улуттук экономикалык университетинде юридика багытында билим алган. Бирок анын маңдайына жазылган нерсе комедия болуптур. Жаш кезинде ал Россиянын телеканалдарында командалык тамаша таймаштарында үзгүлтүксүз катышчу. 2003 жылы ал өзүнүн Квартал 95 тобунун аталышы менен ийгиликтүү ТВ өндүрүш компаниясын түзгөндөрдүн бири болгон. Компания Украинанын 1+1 каналына берүүлөрдү даярдап чыгарган. Аталган каналдын чырлуу кожоюну Игорь Коломонский кийинчерээк Зеленскийди президенттикке аттанганда колдогон. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Я говорю серьезно, а вот смеются. 2010 жылдын ортолоруна чейин ТВ карьерасы жана чоң шаардагы сүйүү жана башка бир нече кинолордо башкы ролду ойногон. Нет, это просто переворот. Мы устроили переворот в стране. Элдин кызматчысы. Зеленский саясий талаага келүүсүнө 2014 жылдагы толкундоолор түрткү болгон. Анда Украинанын Орусиячыл президенти Виктор Янукович бир нече айга созулган акциялардан кийин кызматтан кеткен. Анда Орусия Крымды тартып алып, Украинанын чыгышындагы сепаратисттердин Украин бийлигине каршы согушун колдогон жана ал бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Bir жылдан кийин 2015 жылдын октябрында 1+1 телеканалында элдин кызматчысы сериалы башталып, Василий Голопородко аттуу кишинин образын жаратат. Аталган каармандын эң жогорку кызматка шамалдай тездик менен жетүүсү актердун өзүнүн жашоосунда да орундалды. Ал иштеп жаткан президент Петро Порошенкодан озуп, алдыга сорулуп чыкты. Порошенко атаандашы Зеленскийди саясатка жаңыдан кадам таштап жаткан адам катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен шайлоочулар андан артыкчылыкты байкашкан. Ал 73,2% добушка ээ болуп, 2019 жылдын 20 майында Украинанын 6-чы президенти болуп кызматка киришти. Яка не дочекала свого батька. Донбасстагы туңгуюк жол. Ал Украинанын чыгышындагы чыр-чатакка чекит коюуга берген убадасын аткарууга аракет кылды. Өлкө чыгышындагы жаңжалдан 14 миңден ашуун киши каза болгон. Башында ал Мунасага келүүгө аракет кылган.
Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, камактагыларды алмаштырып, Минск тынчтык келишимин айрым бөлүктөрүн ишке ашыруу багытында кадамдар ташталган. Бирок алар эч орундалган жок. Жарашуу аракети Россиянын президенти Владимир Путиндин басып алган аймактарда жашагандарга орус паспортун берүү чечими менен бузулуп кетти. Ок атышуу келишими 2020 жылдын июлунда күчүнө кирип, бирок ок атышуу маалыматы менен болуп турган. Более того, когда другие страны, соседи Украины, в течение многих лет это уже делают, почему Россия не может этого делать? Зеленский болсо Украинаны Европа биримдигине жана НАТО аскердик альянсына мүчөлүккө киргизүүгө чечкиндүү түрдө кадам таштап, андай аракеттер Россиянын президентинин ачуусун келтирди. Кээде өлкө башчысы катары ал сөзүн угузуу үчүн көп тырышкан. Сынчылар анын саясий тажрыйбасы жок экенин белгилешчү. Бирок Орусия бастырып кирейин деп жатат деген батыштын эскертүүсүн укканда, Зеленский токтоолук менен 8 жылдан бери согушуп келаткандыктан ал жаңылык эмес экенин айткан. Биз качан провокацияга алдырганыбызда чыдамыбыз чыгымга таасир этиши мүмкүн. Бирок биз тоодой ар намысыбыздан тайбайбыз деген. Ал 16 февралде улуттук биримдик күнү деп жарыялап, украиналыктарды биримдикке чакырууга аракет кылды. Ал фронт чегиндеги жоокерлерге тынбай барып жатты. Рекомендация идти след друг за другом. Орусиянын аскердик коркунучу аны НАТОго кирүүдөн баш тартышы мүмкүнбү деп сурашканда, ал үчүн президент катары эң маанилүү нерсе өлкөсүн жоготпоо экенин билдирген. Бизге кепилдиктер керек. Ал жөн эле 4 тамга эмес. Биз үчүн НАТО коопсуздуктун кепилдиги деген. Понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно. Хотя там такие условия. У нас война на территории. Это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в альянс. Азыркы тапта Владимир Зеленский дүйнөгө белгилүү лидер катары өзүн пропагандалай алды. Украинага байма-бай жасалган Орусиянын чабуулдарында канча аскердик адамдар мерт болгонун байма-бай айтып, Украина Орусиянын агрессиясына татыктуу жооп берерин билдирүүдө. Учурда Орусия менен Украинанын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок ал натыйжасыз болууда. Ждем результата.